Саламатсыздарбы. Бекмамат Усмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. БКМК 317 тайпасынын студенти Камилова Нулиза. Окутуучу Орунбаев Кеңешбек. Предмет кесиптик ишмердүүлүктү укук жактан камсыздоо. Өздүк иштин темасы балдар укугун коргоо. Бул өзүнө ар бир бала коргоого укугу бар. Кыргызстанда өтө көп балдар, 8.000ден ашуун бала интернаттык типтеги мекемелерде жашашат. Бул балдардын көбүнүн атасы же апасы көзү тирүү. Мектепте, үй-бүлөдө жана башка жерлерде зордук-зомбулукту камтыйт. Ырайымсыз мамиле жана зордук-зомбулук өзүнө коркунучтуу, адам сатууну, ошондой эле күч колдонуп жазалоону камтыйт. Бул күнгө чейин зомбулуктан жана катаал мамиледен жабыркаган балдар үчүн системалуу колдонуунун жоктугунан улам бул маселелер чечилбей келген. Сексуалдуу зомбулук Кыргызстандагы балдар үчүн тынчсыздануунун негизги себеби болуп эсептелет. Балдарга адатта коргоо жетишпейт. Эгерде алар даттангысы келсе, добуш укугун берчү жол-жоболор же аспаптар болбойт. Ошол эле маалда тартип коргоо органдарынын аракетсиздиги жана сексуалдык зомбулукту жашыруу мындай кылмыштардын басымдуу бөлүгү катталбайт дегенди билдирет. Миңдеген кыздар гендердик зомбулуктан, эрте никеден жана кыздарды турмуш курууга мажбурлаган, ала качуудан жапа чегишүүдө. Мен балдарга Кыргызстандын эң кичинекей жана өзгөчө аялуу катмарына карата зордук-зомбулукту токтотууга үндөгөн укуктук чакырыкка өз колдоомду билдирем. Зордук-зомбулук зыян келтирерин, баланын өсүп өнүүсү, ден соолугу жана келечеги үчүн кесепеттери оор болоорун билем. Зомбулукка жол бербеш керек. Баланы тарбиялоонун позитивдүү ыкмаларын бар экендигин үйрөнөм. Менин айлана чөйрөмдөгү балдарга күч колдонуубаган тарбия берүүгө умтулам. Эгерде балага карата зомбулук жасалып жатканына күбө болсом же ушул тууралуу угуп калсам, 115 номуру боюнча балдар үчүн ишеним номуруна же милицияга чалып кабар берем. Өз үй-бүлөмдөгү, коомдогу жана өлкөдөгү зомбулукту токтотууга салым кошкум келет. Үй-бүлөдө жана мекемелерде уруп, согуп, жазалоону тыюу салууну колдойм. Sen barынан жамансың, сенин колуңан эч нерсе келбейт. Сен чыдайсың, анткени сен эркек баласың. Сен биздин эл кырган бетибизди жер караттың. Биз сени кызыбыз деп эсептебейбиз. Ата-энелер, биздин балдарыбыз физикалык жана сексуалдык зомбулуктан коргонууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институту зомбулуктан баш тарт. Балалык бактылуу жана коопсуз болушу керек. Ишеним телефону 115